Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Мына ошентип биз бүгүн кышкы сериялардын биринчи туруна кадам таштадык. Бүгүн 12 декабрь. Бүгүн биз бардык телекөрүүчүлөрдү, билермандарды, биздин көрөрмандарды ушул кышкы сериянын башталышы менен куттуктап, биздин бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Финал өткөндө финалды көрдүк баарыбыз. Эми кышкы сериялардын финалына аракеттер башталды. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Калича Сасиева жетектеген команда келген. Мына ушул команда бүгүн телекөрүүчүгө каршы ойнойт. Бул команда бүгүн премьер-лигадан жогорку лигага ат салышмакчы. Команда негизинен өтө күчтүү педагогдордон куралган. Негизинен Ош шаарындагы Ломоносов атындагы орто мектептин жамааты бул команда. Анда эмесе команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек, Майрам Айдарова команда мүчөсү бүгүн оюнга келген. Англис тил сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Эркайым Сапарбекова команда мүчөсү, кыргыз тили сабагынын мугалими. Үчүнчү катышуучубуз Нургүл Садыкова, тарых сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Зухра Көчөрбаева, информатика сабагынын мугалими. Капар Момоналиев, команда мүчөсү, кыргыз тили сабагынын мугалими, командадагы жападан жалгыз мырза. Жана команда капитаны Калича Сасиева, кыргыз тили сабагынын мугалими. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт, ардактуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Биринчи тур. Каличайым, маанайыңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Алгач ушудан сөз баштасак. Дагы бир жолу саламатсызбы, урматтуу алып баруучу? Командабыздын маанайы демедегидей, жумушчу маанай. Команда оюнга даяр эми. Канчалык даярдансак деле, баягы суроолор күтүлбөгөн болгондугу үчүн дайыма биз 5ке даярбыз деп айтыш бир аз эми ойлондурат да. Бирок психологиялык жактан команда даяр. Даяр, да, даяр. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө алгач биздин интернеттеги баракчаларыбызга катталууну айтып кетебиз. Чөнтөктөн уюлдук телефондорду алыңыздар жана биздин даректерди жазып алыңыздар. Экрандагы даректерге көңүл буруңуздар. Алгач Инстаграмдагы даректи айталым. Мына Инстаграм Билерман астык Ордо катталыңыздар жана суроо жөнөтүңүздөр. Директке Фейсбукта Билерман Ордо деген биздин баракчабыз бар. Билерман чеки ТВ күчүкчө mail чеки туруп биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар жүктөлүп турат ар дайым. Жана ошондой эле каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330. Мына ушул даректерде биз сиздердин суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Ал биздин башкы өнөктөштөр. Биздин башкы өнөктөштөр булар Барбол. Барбол адал, таттуу, дайыма жаңы гана сиздер үчүн эң сонун шириндиктерди, таттууларды сунуш кылат. Ошондой эле Йома бургер эң мыкты бургер. Йома бургерге кирип, бургерлердин түрлөрүн жеңиздер. Ошондой эле актив дизайн биздин дагы бир өнөктөшүбүз. Полиграфия жана жарнак борбору. Полиграфиянын бардык түрлөрүн сиздерден буйрутма алып жасап бере алат. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Aura Lux массаж академиясы. Aura Lux'ка барып, ден соолугуңузду чыңдаңыздар. Есеп 0-0, биринчи тур жана биринчи раунд. Бизге дагы бир өнөктөш кошулган. Ал Легенда века окуу борбору. Легенда века окуу борбору дагы бүгүн мына кайсы билерман мыкты болсо, ошол билерманга арзандатуу сертификатын
убада кылган. Маманов Нурдөөлөт Алай районуна сиздерге каршы суроо берет. Барыбыз мына былтыркы жылы, айрыкча 2020 жылы аябай оор мезгилди башыбыздан өткөрдүк. Бул пандемия учурундагы карантин. Ошол карантин учурундагы сактануу эрежелеринин эң негизгилери болуп, бул аралыкты сактоо, маска тагынуу жана ошондой эле колкап тагынуу болду. Негизинен ушул 3 эреже талап кылынды жарандардан. Ошол эле учурда пандемияга байланыштуу дээрлик бардык иш-чаралар, анын ичинде спорттук иш-чаралар ат түгүл Олимпиада да токтоп калганын билебиз, Сухрайым, туурабы? Бирок мындай абал дал ушул спорт түрүнө мындай бир тиешелүү эместей экен да. Анткени спорт серепчилери карантиндин кандай шарт болсо дагы мелдештерде спорттун ушул түрүн өткөрүүгө уруксат бериштир. Ушул түрүн ойносо, демек жогорудагы карантиндик мындай бир чаралар эске алынган. Мындайча айтканда айталык жугуштуулук болбойт дегенде оюн айтыштыр да, спорттун ушул түрүн. Сиздер серепчилер сунуштаган спорттун ушул түрүн табыңыздар. Кетти. Фехтование. Суда сүзүп Фехтование. Суда сүзүп бир мезгилде таза болот, ошол мезгилде өпкөсү менен дем алат, кыймылдайт да, бүт баардыгын сактайт, тазалыкты сактайт. Азыр айткан эле, ал жерде аралык менен чыкашат да бери. Суда сүзүүдө аралык болот да, мындай болот. Фехтованиеше. Анда бардыгы жабык болот. Бети да жабык болот, бардыгы жабык болот, бири-бирине келбесеше. Кайсы? Плавание спорту, онлайн игры, ол үйүндө отуруп ойнойт. О, да, онлайн. Карантинде үйдө отуруп дагы ойду ойной берет, онлайн игры. Ал Олимпиаданын түрүнө уруксат берилип атпайбы? Бул Олимпиадалык ойын болуп. Жок. Спорттун түрүнө кирбейт. Онлайн. Кайсы? Киберспортко кирет. Ал Олимпиадага Фехтование. Жок, Олимпиада. Фехтование, плавание, биатлон. Да, туура, биатлондо маска дагы болот. Перчатка дагы болот. Перчатка дагы болот. Тазалыкта бар негизи. Өпкөсү менен дем алат, баардыгы болот деген ой. Жок, бар зрительдер бар болот да. Жок, бар. Эми жок деле не болот да негизи. Каличайым, ким жооп берет? Эркайым жооп берсинчи. Эркайым. Команданын ою боюнча бул фехтование. Фехтование. Караңыздар, анализ жүргүзүп көрөлү. Бетинде маска барбы, жокпу? Бар. Аралыкты сакталабы, жокпу? Сакталат. Сакталабы? Сакталат. Ал жерде жакын барбаш керек. Ал жерде жакын барса аркасында немеси болот. Мондай эме ошондой бар. Колгап барбы, бар? Колгап барбы, жокпу? Бар. Демек бул фехтование экен. Жооп туура. 1-0. Ушул оюнду ойносо болот дептир серепчилер. Аралык сакталат экен. Дагы бир топ элементтер бар экен. Команда өз пайдасына эсепти ачты. 1-0 билермандар тарабында. Экинчи раунд. Бул спорттун түрүн биз комедиялык кинофильмде дагы көрөбүз. Ал кайсы кинофильм? Д'Артаньян жана үч мушкетер. Рыскүл Исабекова Нокен районуна сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Милорад Павич аттуу жазуучу өзүнүн чыгармаларынын биринде скрипка ойногону билген, а бирок аны жактырбаган жаш цыган кыздары тууралуу жазат. Кызыгы бир нече цыган кыздардын көп учурларда скрипка ойнодон баш тартышынын бир себеби да болгон. Алар скрипка ойнодон качышкан. Албетте жазуучу чыгармада мунун себебин да келтирген. Эми сиздерге суроо, эмне үчүн айрым цыган кыздары скрипкада ойноону жактырышкан эмес? Кетти минута. Цыгандар чачтарын жазып жүрүшкөн, анан скрипкада немеге кошу чач илешип калышы мүмкүн. Бул бир версия, бул бир неме, мына ана башка варианттар эми цыгандар көбүнчө адамдардын колдорун танцуют в основном, они не играют, но желательно танцуют. Аларда демек кишилер кылышат, бирок эми булар дагы баары ойной алат экен да, бирок ойношту кетер керек экен да, бирок ошодон эмне үчүн качыштары мүмкүн. Мен бул окуган эмес экенмин, бул китепти билбейт экенмин, бирок Бул ойноп атканда мисалы үчүн в основном чачтарын мынтип байлаш жазып жүрүшөт да цыгандарчы. Анан баягы скрипка мына жерден коюп алып ойнойт да.
ошондо эме чачын жанагы эмесиз чачын илишип бир кетиши жагынан скрипка мүмкүн да. ойноп атканда бир жерде туруш керек да. Адамдар цыгандар аркасынан Жок, басып деле ойносо деле боло берет. Басып деле булар аркасынан нерчип алышат го. Жок, булар кыздардын көбүнчө негизи алаканды кароо болгон негизги функциясы. Ошон үчүн булар мүмкүн ошо менен акчаны көбүрөөк табышкан да, маселе немени көрө калган. бул жерде скрипка, бул жерде немеге эме кылып атат да, басым жасап атат жана скрипкага басым жасап атат да. Ойногонду билген Бардык ойнош керек болсо, кээ бирлер отказ берген деп атат да. Убакыт бүттү. Калижайым. Ким жооп? Бизде ар түрдүү суроолор болду эми, бирок мен мойнума алып жооп берейин эми жүктү. Бул жерде биз эмеге токтолдук жана цыган кыздар көбүнчө чачтарын, булар көбүнчө эмес, негизи бардыгы чачтарын жазып жүрүшөт. Жашы деле, кемпири деле, бардыгы эле. Анан эми чачтарын саксайтып жазып жүрүшөт. Анан баягы скрипка бул ойногондо баягы мына жерге мойнуна мынтип коюп алып, мөрүсүнө коюп алып ойногон инструмент болгондуктан, балким ойноп атканда ушу чачы илешип кетип, тоскоол болушу мүмкүн, чачына илешип калышы мүмкүн деген ой келди да, ошон үчүн жактырышпайт деп ойлодук. Жооп кабыл алынат. Дүйнөлүк белгилүү скрипачкалардын дагы сахнада көрүнүшүн элестете турган болсок, дээрлик көпчүлүгү чачын жазып алган абалда чыгышат. Көпчүлүгү тоскоол болот деп ойлойсузбу, Нургүл айым? Тоскоол болушу мүмкүнбү? Сахнага, дүйнөлүк сахнага чыккандар алар чачтарын аябагандай сонун кылып тарап алышат. Ал эми цыгандар алар чачтары бакындай саксайып жүрүшөт. Алар тарабайт, тармал болушат. Тоскоол болот деп атасыз, Түшүнүктүү. Талкуу учурунда Капар мырзадан дагы бир варианттар чыккандай болду. Эмне дедиңиз Капар мырза сиз? Мен алар эми көбүнчө кызматы бай алакандарга карап, анан ошо менен көбүрөөк акча табышкан да. Ошол бүттүп. Эми караңыздар. Скрипка негизинен бармактар менен ойнолуп турган музыкалык аспап. Белгилүү болгону скрипкада ойноо манжаларды, калустарды пайда кылат манжаларда. Каличайым. Ал болсо манжалардын сезимталдыгын төмөндөтөт. Манжалардын сезимталдыгын төмөндөшү алардын цыган кыздар, айрым цыганкалардын негизги ишине тоскоолдук жаратат. Ал иш акча урдоо, урматтуу билермандар. Бармак менен акча урдоо чөнтөктөрдөн. Капар бир аз жакындашып барып кайра кетип калды. Жооп ушундай болчу. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1 жана Ырыскүл Исабекованы биз куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн жана телегөрчү тарапка бул суроо 1 упай алып келди. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Нурсултан Назаров, Кадамжай району бизге каршы суроо бермекчи. Мен суроосун окуйм. Урматтуу команда, сиздерге телегөрчү бир фото суроо жөнөтүптүр. Фото суроо кадимки биз чарбалык иштерде колдонуп жүргөн канистра, май куюучу канистра. Канистранын биз көйлө колдонобуз. Бирок бул канистранын бир өзгөчөлүгү бар. Кайсы өзгөчөлүктү байкап турасыз, Капар мырза? Сизден мырза катары сизден сурайын. Кармагычтар 3. Кармагычы 3, Туурабы? Ооба. 3 кармагычтуу канистр. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн экинчи дүйнөлүк согуш учурунда мына ушундай канистраларды иштетишкен? 3 кармагычтуу. Минута кетти. 3 кармагычтуу канистра. Бирөөнү 2 адам болсо, бирөөнү да бир нерсеге 2 жана мынтип кармаганбы? 2 адам ортосуна кармап алган дейсизби? Жок, 2 адамга көтөргөнгө ыңгайлууга дейсизби? Жок, болсом, бакында өтө эле оор болгон үчүн ортосуна жыгачтарды алып алып туруп көтөрүп кеткенге. Мындай салт дейсизби? Анда бир эле болуп калышы мүмкүн эле да. Бул жерде 3 болуп атпайбы? 3 болуп атат да. Демек 3 десе, демек эмеси бар экен да. Бул мүмкүн жана мынтип коюп дем алганда мынтип коюп үстүнө отурган скамейка катары колдонушу мүмкүн да, көтөрүп барат ошону. Отурганга ыңгайлаш десем. Дем алганда, ооба, дем алганда үстүнө койгонго ыңгайлатат да, металл, үстүнө салмак ыңгайлатат коюп отуруш катары. Себеби согуш мезгилинде болсо, үстүнө баягы окоптордо отурган тамак ичкен ошону канистрдын үстүнө коюп, солярканын үстүнө бир нерсе коюп отуруп тамактанышып анан кайта. Бензин кушкан, бензин, солярка, көчө солярка.
Анан бул эми бир эле мындай подставкага да мындай текчеге дагы ыңгайлуу экен, үстүнө бирдемке койгонго дагы. Анан ошо кармак иште 2 адам же 1 адам көтөргөн. Дагы Согуш учурунда Дагы ойлонуп көрөлү. Согуш учурунда ошо Согуш учурунда деп атат. Согуш учурунда эске алганда капардын версиясы туру болуп атат да. ой келеринде түшүнбөй калдым. Согуш учурунда болгон эске алганда. канистр 2 адам көтөргүдөй. Убакыт аяктады. Калечайым. Макул жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Бизде Капар Ашынбаевич жооп берет. Апар мырза. Мен кичинемде да биздин үйдө ушундай канистра бар эле, экөө эле. Анан биз буларды баягы суу ташканга пайдаланат элек да. Андан кийин ошондо биз ташып жатканда баягы чарчаганда, жолдо суу көтөрүп келип чарчаганда, анан жөнүнө коюп туруп үстүнө олтуруп алышат элек дем алганда, анан кышында. Анан биздин оюбузча эми согуш мезгилинде ушул пайдаланган болсо, баягы буларды олтуруш катарда дем алганда дагы же болбосо окоптун ичинде дагы үстүнө коюп олтуруп эс алууга катары, олтуруш катары пайдаланышкан деп ойлойбуз. Отургуч катары пайдаланышкан. Ооба. Жооп кабыл алынат. Согуш учурунда болуп жатса, дем алганга убакыт барбы деген да бир суроо пайда болот. Дагы кимде пикир бар турган билермандардан? Урматтуу алып баруучу, бул эми кармагычтын функциясы эмне деген жерге токтоло турган болсок, негизги логика. Эми кармагычты отуруу максатында эмес, булар баягы эми оор канистрда кээ бир учурларда 20 литрлик. 20 литрлик көлөмдөгү идиш болуп атат. Ал эми 3 кармагыч болгондугунун себеби бир эле учурда аны эгер бир адам көтөрө албай калса, эки жактан 2 адам көтөрүп, бир эле учурда адам 3 канистр көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот, 2 адамчы. Ошол ыңгайлуулукта жаратышы мүмкүн деген версия болуп атат. Мисалы эки тараптан 2 адам кармайт да, ал эми эгер жалгыз болсо ортодогусунан кармагычтан кармайт, эгерде 2 адам көтөрүш керек болуп калса, эки четтеги кармагычтан кармайт. Түшүнүктүү. Туура жооп. Согуш учуру аскерлер узак жолдорго басышкан, окоптордон окопторго дегендей ылай учурлары, башка учурлары колдон колго алып жүрүүгө ыңгайлуу болуп жатат, урматтуу команда. Колдон колго. Мисалы үчүн 20 литр канистра, дагы бирөөдө 20 литр болсо, 2 аскер көтөргөнгө да ыңгайлуу, анан бири-бирине ташыганга да ыңгайлуу. Мисалы үчүн бир канистрдин чекесин карап, наркы узатса, наркы чекесиндеги темирден кармайт да. Буга деген солярка, күйүүчү майлар куюлган, танкага ташыш керек, суудан сырткары элечи. Ошондой колдон колго өтүш ыңгайлуулугу үчүн 3 кармагычтуу канистрлер колдонушкан. Дем алыш үчүн эмес. Эсеп 2-1. 2-1 жана команда бул суроону телекөрүүчүлөргө да калдырды. 4-чү раунд. Раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Билерман Ордо Instagramда биздин баракчабыз бар. Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Жана Facebook'ta электрондук даректерибизден бизге суроо жөнөтүңүздөр. Биз суроолорду кабыл алууну уланта беребиз. Сабир Арынова Балык шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сыр сандык студияга. Сыр сандык келди. Интуиция, 6-чы сезим кимде күчтүү? Нургүл айымдабы же Зухра айымдабы? Зухра айым кандай предмет болушу мүмкүн? Катуу. Катуу, жумшак. Демек жесе болбойт деп атасыз. Же болобу? Катып калган нан болушу да мүмкүн да? Ооба да. Катып калган нан болушу да мүмкүн. Мейли, караңыздар. Алгач мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу команда, сиздер бул сүрөттө япониялык фотограф Тацуи Танаконун бир нече эмгектерин көрөсүздөр азыр. Негизинен кичинекей фигураларын жана күнүмдүк колдонуучу каражаттардан түрдүү композициялар жараткан бул сүрөтчү. Мисалы үчүн бул жерде сакал алгычтан бир кандайдыр элементтер көрүп турасыздар. Бул жерде айталык банандын бир жак чекесин арчып туруп, эс алуучу мындай бир керебет жасаптыр. Бул жерде болсо тарактан чач үстүнө тарак коюп, дарыянын элементи көпүрө жасагандай, Бул жерде дагы эмне бар экен? Бул жерде болсо үйлөрдү жасаптыр, жанагы кыпчыгыш менен, өзүнчө бир район жасаганда. Караңыздар, ушундай элементтер жасап атат. Бул сүрөтчү. Ушундай композицияларды караңыздар. Эми улустардан жасалган отуруштар.
Могу адамдар отурат. Бул жердин адамдар отурат. Өзү устара илип коюптур мындай кылыпчы. Кайсы бир деңгээлде мындай кемеде кетип аткандай бир колдоруна калактар бар окшойт. Канатная дорогага окшоп турабы дейм да. Ал эми сыр сандыктын ичинде Тацуи Танаконун жасалма каармандарына бассейн жана волейбол торчосу кызматын аткара турган бир буюм бар. Ошондой композицияны жараткан. Сиздерге суроо. Сыр сандыктын ичинде эмне бар? Кетти минута. Бассейн менен волейбол ойнойт. Торчосун эмне кылды? Волейбол торчосун жасаганы, анан кийин бассейн эме кылганы бир буюм. Анда неме бар экенда? Күзгүдө андачы. Күзгү себеп суу чагылдырат го, бассейн суу чагылдырат. Ошондо күзгүнү коюп туруп мүмкүн үстүндө торчо катары мүмкүн тарак деле коюп коюшу мүмкүн да кайтачы. Күзгү менен тарак. Торчо болгондо ал жерде мындай. Торчо да. Волейбол торчосу мындай болот да. Бассейн, смотри, мындай болот. Ооба. Бассейн 4 бурчтуу болот, дейли? Ортосунда тоже торчо. Что может быть? Ошондо маселен мына күзгү болсо, Бул торчо өзүнчө болот абы? Же бир эле буюм болот? Кайсы бир буюмда мындай, например, чачтын үстүнө бирдемке коюп жасатат. Ошол сыяктуу бир буюмду коюп туруп үстүнө койгондо бул бассейнде анан волейбол торчо болуп чыккандай эме. Водный волейбол болуп калат. Водный волейбол. Чтобы глубокий был. Жок, ошого эмнени жок, пайдаланган? кадимки эле буюм пайдаланган. Демек бул жерде кадимки элементарды буюмдарды пайдаланса, демек бассейн сууну чагылдырат, суу. Ошол эле күзгү деле чагылдырат да. Ошол бассейн образын берип, анан үстүнө эмнени койгон дейсиң? мүмкүн тарак деле мынтип коюп койгон. Жанагы неме торчону дейсиңби? Дагы торчодагы тарактан башка эмне берет торчону? Ойлонуп көргүлө. Торду мына клетка, сетканы эмне берет дагы? А мүмкүн анда доминолорду коюп койгондур, мындай баягы клеткалар болуп окшош болуп мындай тизип Бул койгон. жерден качты, доминодон чыгып кетти, уже домино калып кетти. Дагы сетканы эмне берет бизде? Сетканы эмне берет? Кылышы мүмкүн. Сетканы эмне берет? Маскабы? Маска бербейби? Маска? Жок, масканы тосуп коет да мындай. Мындай эме болуш керек да арасы. Арасы ачык болуш керек, жана узунураак болуш керек да. Жанагы тамакта иштетет. Картошка Бинт болушу мүмкүн да. Тамактан эмнени иштетебиз? Ал эми мындай картошка кетет мындай кичинекейлер бар го, кесиптер. Өтөт, эмеге чыгып кеттик. Бинт менен эмне дейсиң? Тамак аш деп сурат да, же солобу деп. Кали чайым? Может. Убакыт бүттү. Бул жерде биринчи капар Момуналиев жооп берсинчи. Капар мырза. Ойлонуп көрүп мындай жыйынтыкка келдик, себеби бул жерде бардык элементтарды биз пайдаланган буюмдардан баягы өзгөчө композиция жараткан. Мына ошонун негизинде бассейн болсо биз күзгү деп ойлодук. Себеби суу сыяктуу ол да чагылдырат. Андан кийин волейбол торчосун баягы таракты койгон деп ойлойбуз. Ошондо Күзгү жана тарак. жок, негизи бир эле предмет. Бир эле предмет. Бир эле предмет. Бассейндагы торчода. Убакыт кетип атат, капар мырза. Жок. Биз анда ушул күзгү дегенге токтолобуз. Күзгүгө токтолдуңуздарбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Изначально. Сыр сандыктын ичиндеги анда предметти көрөлү. Күзгүбү же башка нерсеби? Урматтуу команда, бул медициналык кадимки маска болчу. Капитанда туура версия болгон экен, бирок капитан эмне үчүн өзүнө албады бул жоопкерчиликти мен түшүнбөй турам. Мектеп түшүнүп калдым да. Мониторго көңүл бурабыз. Мынакей. Бассейнби? Бассейн окшош туруп атат эми бул. Мен ушундай элестеттим. Ал эми волейбол торчосу, мына бул волейбол торчосу. Демек экөөнүн тең бир эле эме аткарып атат да мына. Көрүсүздарбы? Ладно, иштейбиз. Эсеп 3-1. Эсеп 3-1. 5-чи раунд. Тынчтык Кубатбеков Кытай эл республикасынан сиздерге каршы суроо берет. Мен өткөндө Сагым Маматов ойногондо айткам. Кийинки суроо Калич айымдын командасына дагы бир иероглифтер жөнүндө берилмекчи деп алдын ала айтып кеткем. Бүгүн ошол убакыт саат келди. Мен сиздерге алтооңуздарга бирдей таратайын. Анткени иероглифтердин түшүндүрмөсүн кененирээк түшүнүп аласыздар да ошол талкуу учурунда. Ар бириңиздерге бирден бердим. Урматтуу бермандар. Кезектеги менин суроом дейт. Сиздер көрүп турган биринчи иероглиф бул айхао деп окулат экен кытайча.
Бул эки иероглифтен турган бир сөз. Мисалы үчүн ай бул сүйүү деген маани билдирет. Ал эми хао иероглифинин көптөгөн мааниси бар дейт. Ай хао сөзүндө колдонулган мааниси кызыгуу менен алектенүү же берилүү деген маани билдирет экен. Караңыздар, ай хао бул кызыгуу менен алектенүү же берилүү. Ошондо ай хао сөзү эмнени билдирет? Ай сүйүүнү билдирсе, хао көптөгөн маанилерди билдирип, анын ичинде кызыгуу менен алектенүү, берилүүнү түшүндүрсө, жалпылап ай хао деген кытай сөзү бизче кандай маанини билдириши мүмкүн? Бир сөз кетти. Сүйүү менен эме кылса бул кесип болушу мүмкүн да. Кесибин сүйүү дагы ошо менен алектен сүйүп алектенет да бул. Анан эме дагы жумушта ошо иштеген жумушу, сүйүп иштеген жумушу кесиби. Анан кийин дагы бирдемке, анан билим алуу дагы болушу мүмкүн. Дагы кандай ойлор? Жок, сүйүү дегенчи бардык нерсени сүйөбүз да, мисалы, ишибизди сүйөбүз, бир туугандарыбызды сүйөбүз деген мааниде айтылып атат да. Ошондо бул берилүү. Эмнени сүйүп берилип иш кылабыз, аракеттенебиз эмнени? Бул көбүнчө эле мен баягы кытайлар аябай көп иш кылышат го. Ошого эме алгандыр, кесип. Может быть, хобби болушу мүмкүн. жеген тамагыдыр, берилип жеген тамагыдыр сүйүп. Ошондо айхау деген тамак Хоббинде сүйүп атпы, хобби мүмкүн. Хобби деген баягы өзүң ишин сүйбөйсүң, бирок ошону жакшы көрүп кыласың. Хобби же кесип. Хобби же Өзүнүн баасы кесиби, болгон кесиби, жумуш дейм, эмне дейм, кесип. Берилүү аракетти. Сочетаниясынан бир сөз чыгып аткан. Ошо ол эмне деген сөз деп айтып атат да, сүйүү, анан берилүү аракет кылуу. Мисалы жүрөк менен сүйөбүз, ошон үчүн жүрөк деген мааниде бериш мүмкүн, ошо болуп Башка дагы эмне кандай маани бериши мүмкүн? Алижайым, ким жооп берет? Бул Майрам Асылбековна жооп берип көрсүн, Айдарова Майрам. Айдарова Майрам. Урматтуу алып баруучу, бул биздин оюбузча кесип деген сөз болушу мүмкүн. Кесип деген сөз болушу мүмкүн. Ооба. Жооп кабыл алынат. Бирок туруп эмес болушу мүмкүн бул. Мен туура жоопту айтайын. Талкуу учурунда ар кандай варианттар айтылды, алардын ичинде хобби дагы айтылды, Бул жооп хобби экен. Негизи урматтуу команда, хобби. Кызыгуу, берилүү. Ошол ишти, мисалы үчүн баарыбыздын хоббибиз бар. Капарымда сиздин Майрам айым, сиздин хоббиңиз эмне? Волейбол ойноо. Волейбол ойноо. Спорт. Хобби. Жок. Кесип менен любимое- хобби эки башка Занятие. түшүнүк, Ооба. Любимое занятие это спорт, да? Бул дагы вариантта сиздерде бар эле хобби деп. Бар эле ооба. Калычайым, Бар. эмнеге буга токтолбодуңуздар? Алар көбүнчө эле жумуш менен алектешет. Анан мен өзүмчө сүйүү дегенде биз хобби бул эми баягы бош убактыны өткөрүү да, эми баягы бош убактыны көбүнчө бош убактыны өткөрүү деп түшүнөбүз да. Анан эми биз үчүн ошо өзүнүн кесибин сүйүп берилип аракеттенүү мындайраак мааниге чыгып кетти да, жакшыраак мааниге, жогорку мааниге. Оюн улантылат. 6-раунд. 6-раунд. Кенжебай Мусаев Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Зардалы айылынан суроо жөнөттү. Ой, бала болду. Зардалы айылынын тургундарына бир кол чаап коелучу. Зардалдан билермандарды көрүп аткандарга рахмат да. Урматтуу команда. Демейде тарыхта белгилүү инсандар колдонгон буюмдар, алардын сүрөттөрү, кийим кечеси бардыгы аукциондордо аябай кымбат бага сатылып келет да. Ар кандай кийимдер, айталык, куралдар болобу, айтор. Ошондой инсандардын бири 20-кылымдын айталык орто ченинде Улуу Британиянын 2 жолку премьер-министри Уинстон Черчиллди айтсак болот. Ушул Уинстон Черчиллдин колдонгон бир буюму аукциондорго коюлган экен. Кайсыл буюму? Кетти минута. Трубка, может быть, трубка.
Черчиллди эмесе шляпасы элестетет да, Черчилль. Бирок ал жерде кийими дебеди. Буюму деп атат да. Шляпа буюм эмес да, кийим да. Анын эмеси болушу мүмкүн, трость болушу мүмкүн. Буюм бул буюмга кирет да. Жок, бул буюм. Дагы айтып көргүлөчү, дагы несі бар, Черчиллдин несі бар эле дагы. Черчиллдин мен бир сүрөтүн көргөнмүн, оозунда багында трубкасы бар, сигара. Канжа салып неуп жүргөн дайыма. Ал трубка деметкен эмес, сигара Сигара, кыркып туруп труба, ошонуки болушу мүмкүн. Уинстон Черчиллдин дагы Анда 40-чы анда, 40-чы. Эмени Буюм катары. азыр ордодон жардам алабыз, айдан туруп ордо. шляпасы болушу мүмкүн. Жок, шляпа кийим, а бул жерде буюм деп атат да. Буюм деле кийим. Жок, кийим башка, буюм башка. Билбейм, мен түшүнүгүмчө кийим башка, буюм башка. Бул жерде трос болушу мүмкүн. Жок, ал сигаретти Кийимдер да болушу мүмкүн тамеки. деп айтты. Какую вещь? Жок, буюм деди. Азыр бизде именно буюм деди. Буюм деп суроо берди. Ош тамеки чеккен эмесидир мындай таштайт го. Бул жерде Бул жерде пепельница болушу мүмкүн, Мисал тамекини келтирип кыркыш атканда- болушу мүмкүн, тамекини мынтип сала турган мушток деп коет го, мушток. Ошо мушток болушу мүмкүн, муштокко салып чеккен. Анан трость болушу мүмкүн, дагы эмне болушу мүмкүн. очкиси болушу Зонтик мүмкүн. көтөргөн эмес балбы? Ручкасы болушу мүмкүн. Именно Черчилль чем был знаменит, ошол нерсе. Эме ордодон убакыт бүткөндөн алабыз бул жерден. Көптүк майында айтылды бул. Көптүк майында. Убакыт аяктады. Бири буюму. Буюмдарды дебеди. Убакыт аяктады. Калычайым. Биз бир ойго токтоп албадык, ордодон жардам алсак болотпу? Урматтуу Ордо, 20 секунда кетти. Ошо бакында мындай карманный часы болушу мүмкүн да, с одной стороны. Ордон эмне дейсиңер силер көбүнчө? Карманный часысы болгон еще. Эмне? Тамеки күйгүзгүчпү? Необычный нерсе болуш керек. Тамеки Чтобы аукциондо күйгүзгүчпү? сатып алыш үчүн. Ол болушу мүмкүн. Калгандар мынтип күйгүзүп эметет да. 20 секунда аяктады. Калычайым. Уинстон Черчилль колдонуп жүргөн нерсе. Мисалы Эми үчүнчү. Уинстон Черчиллди элестеткенде, көзгө элестетип алганда көбүнчө анын колунда мындай сигара болгон, жана кубинский сигаралар бар го, тамеки. Анан эми аны тамекини бирок эч көрбөптүр мен ким күйгүзүп бергенинчи. Анан эми ал ошол кезде Черчиллдин эми ордонун ой боюнча ошол кезинде зажигалка болгонбу, болбогонбу билбейм. Бирок ордонун пикирин биз кабыл алабыз. На вашей совести деп койсо. Сиздердин өзүңүздөрдүн пикириңиздер кандай эле? Биздин пикирибиз эле тамекиге байланышкан, баягы тамекини мынтип башын кесе турган немеси бар. Атайын бир эме ошондой буюм бар да. Анан пепельница бар. Булар экөө мындай неме бири-бири менен мындай эме комплекти болот да. Ошол деп ойлодук эле. Калычайым, кайсы жокко токтолдуңуз? Ордонун пикирин кабыл алабыз да. Ордонун пикири демек тамеки тутандыруучу. Табаккирка дедиңерби? Зажигалка кызыча кандай которулат? Жандыргычпы? Илгиз мырза кандай которулган? Чөнтөк ажыдары дейт. Туура жооп. Черчиллдин чегилип бүтө элек сиз айткан сигарасы. Аукционго коюлган бул чегилип бүтө элек тамекиси. Урматтуу билермандар. Черчилль күнүнө доктурлардын тыюу салганына карабастан 8ден 10 данага чейин сигара чеккен. Каалаган жерде колдонгон аны, каалаган жерде тамекисин чеккен. Каалаган жерде. Ошон үчүн Черчиллдин чегилип бүтө элек тамекиси жөнүндө сөз кетип жатат. Сиздин өзүңүздүн вариантыңыз туура болчу, Калычайым. Өзүңүздүн вариантыңыз туура болчу. Эсеп азырынча 5-1. Оюн улантылат. 7-чи раунд. Это последний, да? 7-чи раунд. Азимбек Матраимов Москва шаарынан силер каршы суроо берет. Азимбек мырзанын бул 4-чү суроосу. Сагым мырза, магистр катары ушул раундга келип кандай бир ой пикир айтыласыз кыскача? Урматтуу алып баруучу, бул жерде команда болушунча аракет кылып жатат. Мисалы үчүн
50-60% командада чындыгында бар эле, бирок аябай мындай чымырканып эмгектениш керек. Анан азыркы учурда дагы командада мисалы үчүн жеке өзүндө көпчүлүк сигара деген вариант бар болчу. Бизди мына көпчүлүк жеке мен да сигара деп эле жардам бердим, бирок өзүңүзгө ишениңиз дедик. Команда ар дайым өзүнө ишениш керек, интуицияга. Ошол эле катарда мына хобби дегенде мисалы үчүн өткөнкү суроолор бизге кыйын болгон, бирок сиз айткан бул жерде туура алып биз хобби деп таба алатабыз. Команда үчүн оор болса керек. Бирок командада азыр мүмкүнчүлүк бар. Билесиз, буга чейин дагы ушундай раундтарда буйрса жеңген командалар болгондо, анын катарында көпчүлүк команда жеңгенбиз. Ийгилик каалайбыз. Командада шанс бар. Командада шанс бар, чындыгында. Уктабай ойгонгула, анан ишеничти айткыла оюңарды. Мониторго көңүл бурабыз. Фото суроо. Эркайымдан сурайлычы, Эркайым, эмнени көрүп турасыз? Аял бул фартук турат го мурт. Анан кухня. Аял чачын түшүрүп турат. Жок, эмнеге кызыл? Аякта эмне ана кызыл от нерсе. Караңыздар. Отто может чачын кургатат. Кызыл бул эмне? Ушу эмне деген нерсеге мен азыр суроо берем. Караңыздар. Туруп көрсө болобу? Туруп карап алсаңыз болот. Мен суроону окуй берейин, Каличайым. Урматтуу билермандар, бул кыскартылып чекелер кыркып берип атабыз. Бул өзүнчө бир чоң улантысы бар бул сүрөттүн. Эмненин коробкасы? Минута кетти. Эмненин кутусу бул? Эмненин кутусу? Команда. Минута кетти. Талкуулагыла. Чоң коробкабы? Кана коробка? Бул коробканы сүрөткен да. Сырты. Ошонун бир бөлүгү дейт. Это неоконченная картина. Бул мындай булчу бир буюмдун коробкасы экен. Короче, ошонун товар ошо буюм салынган коробка экен да. Бул эмне коробкасы? Куту. Фен. Кызыл. Может быть, фен, байка сен айтып аткандай чачыны Жок, бул чачын кургатабы же таң калып атат, суктанып атат. Вау дегеним бар, таң калуу. Эмне болду экен деген сияқты. Машина мындай Газ плита болушу мүмкүн. Будь осторожен, волосы не подожги дегенде газ плитаныкында болушу мүмкүн. Але предосторожностьтер болот го. ооба. Онда болушу мүмкүн. Туура же болбосо бакындай чачтарыны осветление күйгүзүп атат деген. Бул кызылды жөн эле өчүрүп койгон эмеспи? Буюмду? Жок, бул ушу какой-то бир знак. Ушу. Ой. Бул кызыл формасына караганда, бирок эме кылды тутuyт да, жана мына аял эметип атат го, мындай фартукчан туруп атат го. Сол тарабында да газ плитан эмес. Может быть, чачыны боеп ататтыр. Ошо фартукчан турса, демек анда бул кухняга байланыштуу эле буюм экен да, чоң. Газ плита. Бул техника безопасности эмдеп коюп чыгат го. Бул неме эмеспи? Мүмкүн эмес. Жок, бул бир коробканын, Чоң коробка демек, ичинде чоң нерсе бар экен да, демек. Плита, чоң коробка экен. Ушул менин коробкасы дейт. Бир коробканын сыртында ушул сүрөт бар экен. Газ плитанын коробкасы да ошондо. Машинка эмеспи мындай? Жок, ошондой деле түшүндүм. Мен газ плитага окшотуп атырмын да. Кошумча мент алайын. Кошумча мент ал. Каличайым. Биз аябай оор абалга туш келип калгандыгыбызга байланыштуу бонустук мүнөттү бересизби деп сурантабыз. Кошумча. Аны сөзсүз алышыңыздар мажбурсуздар анысы деле. Анткени бир кутуда бул аты чыгыш керек. Бул мунун кутусу деген ат чыгыш керек сиздер тарабыңыздардан. Газовый плита. Газовый плитанын коробкасы эмеспи бул? Кир жуугуч башына кирмекпи? Неге кир жуугуч жага? Сен бул жакта мындай ачыла турган ооз турат маселен да. Крышка турат. Жок, бул жагында. Жок, мына озо мындай газовый плитанын эле эмеси болуп турат. Үстү кызыл, астында мындай ачылып турат. Анан кухняда сөзсүз түрдө жол салып жүрүшүбүз керек бул. Газовый плита эмеспи? Мурунку эски бакындай фен деп. Алар чач кургатып. Бул газовый плита эмеспи? Кухня менен фен. Жок, буларчы чачыны ошолорго ушинтип ысытышат. Фенге фартук менен тапчканы аял домашний неге мынтип атат бул? Красный болуп атпайбы? Жок, мисалы үчүн силер эгерде үй деген үй шартында силер чачыңарды ушинтип кургатасыңар дегенден, может быть, фенди немесидир. Коробкасы. Чачы, видите, она вот чачын кургатып атат. Нет, бул фенди ушу коробкага салып туруп сатат да. Фендин коробкасынын сыртында ушундай сүрөт болушу мүмкүнбү? Жок, бул для хозяйки. Может быть, бул эски фен. Чоң нерсе болуп атат бул жердечи, чекесин кыркып атат. Чоң, ошондо газовый плита болушу мүмкүн. Техника безопасности на коробке газовой плиты. Буну кыса албайт, буну кыса албайт.
Эмнеди казат, как фрамуга, это духовканын эшиги, а это красный вот. Это наша фантазия. Газойтан эшиги турат, духовканын. Ооба. Специально, да? Калич айым, сиздерде бонус берилди, ордодон жардам алгансыздар. Үнөмдөргө минутта жок. Калич айым, ким жооп берет? Нургүл Токторуна. Биз жооп бергенге аракет кылып Нургүл айым. Урматтуу алып баруучу, мен өзүмдүн пикиримди айтып берейин. Бул ар кандай пикирлер болду. Бул чоң чач кургатуучулар, эски чач кургатуучу фен болушу мүмкүн. Союз маалындагы. Ошо фендин кутусу. Ошо фендин кутусундагы сүрөт. Макул, азыр мен пикиримди өзгөрткөнгө аракет жасаймын. Бул деген ошол бир буюмдан чачыңарды мындай алыс техника безопасности, коопсуздук эрежелерди сактоо боюнча бул бир өзүнчө Макул дейлик. Ошондо бул куту эмненин кутусу? газ плитанын коробкасы. Газ плитанын коробкасы. Газ плитанын кутусу. Жооп кабыл алынат. Дастан мырза, сиз эми медик катары пикир сурагым келип атат. Сиз эмненин кутусу деп ойлойсуз? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Менин оюмча бул чач суу болгон мезгилде токтон айтат дагыла, мисалы чач суу болгондо ток тартат да. Макул, куту эмненин кутусу ошондо? Бул мен айттым да кыскартып бердим дедим да, мен түйүн кыркып койдум сүрөтүнчү. Күкүрттүн немеси окшойт анда, бул баягы ширеңкенин кутусу. Динара айым, сиз кандай ойлойсуз? Мен да ошо ширеңке деп ойлоп аттым эле. Ойлоп аттыңыз беле? Нуристан, Сагын мырза, сиз делечи? Сиз деле ошо ширеңке деп атасызбы? Урматтуу алып баруучу, биз да ойлонуп аттык, бирок буйруса ошо таптык окшойт. Биз да ушу күкүрт ширеңке. Болбосо мында эскертүү белгиси жазылат да. Нуристан, сиз деле? Ошо башында ширеңке деген вариант келген биринчи эле. Анан команда бул жактан түрдүү эмелер келген сайын бул жакта жүрөгүм сыгылып баштады да мен. Себеби команданын 6-1 жеңилүүсүн каалаган жокмун, чынын айтканда. Куттубек, сизчи? Сиз деле менче ошо пикирде турасызбы? Бул жакта карай турган болсок, аялдын чачында дагы мындай кызгылт мындай жалын сыяктуу нерсе көрүнүп турат да. От илешкен. Демек ошол эмени эске алып, бул мүмкүн күкүрттү дагы мындай айтканда рекламалоо жагы дагы жакшы болгон окшойт да, ошо күкүрттү ойлоп атам. Мен сүрөттүн толукталган вариантын сиздерге сунуштаймын азыр. Толугу менен. Бул ширеңке. Урматтуу билермандар, бул ширеңке. Не сушите волосы над зажженной плитой. Күкүрткө Куттубек мырза айткандай эскертүү сүрөтү берилип атат. 1 тыйындык күкүрт экен, Союз малында караңыздар. 1 тыйындык. Күкүрт 1 тыйын болчу да. Чындыгында мында практика болуп келет да, Калич айым. Монтип жалынга, газга суу чач кургаткан учурлар болгон көпчүлүктө. Бирок этият болгула деп атат да. Этият болгула анткени күйүп кетиш мүмкүн чачыңар деп атат. Күйгүзүп алгандар болгон, мен билем. Күйгүзүп алгандардычы? Студент маалда күйгүзүп алгандарды билем да мен чачын. Эч качан узун болгон эмес да, ошон үчүн бул проблема менде жок. Ай. Нурсултан мырза айткандай 6-1 жеңишиңерди мен да каалаган эмес элем. Алып баруучу катары калыс болушум керек, бирок чынында бул жактан мындай өкүнөм да мен делечи. Мага дагы кыйын. Өкүнбөңүз эми болуп турат анча мынча. Күкүрт сиздерде бар беле вариант? Жок, күкүрт деген вариант жок эле. Анан неме мына Нургүл Токторунадан баягындай техника безопасности деген бир ой чыгып кетти да. Анан мен балким Нургүл ошо бир чырпып өттү ошо. Коопсуздук эрежелери деген сөз бир жакындап барып өтүп кетти. Илгиз мырза, сизде деле менче туура вариант болсо керек эле, Илгиз мырза. Же жок беле, сизде башкача вариант бар? Урматтуу алып баруучу, мен ушул башта оюндарга даярданып жүргөн учурда ошол күкүрттөрдүн атайын тарыхын изилдегенде бир нече сүрөттөр бар да. Анын үстүнө ошол берилген сүрөттүн өзү эле эски күкүрт кутусун чагылдырып турган болчу. Муну биз ошол сүрөттүн өзүнүн түсү деле. Өзүнүн түсү күкүрттө баягы азыркыга чейин баягы спички деп эски кутуларда кара кагаздарга чыгарылат да азыркыга чейинчи. Аны ошентип эле вариант бар эле негизи. Команда кайсы учурлардан мындай колдоо бар мүмкүнчүлүктөр чыгарды сизден болсо, кайсы суроолордо? Командада мен бир нерсени байкадым. Командада туура варианттар чыгып жатты, бирок экинчи бир адам тарабынан жок, андай эмес деген бир
чектөө болуп калды да. Мен айтайын дегеним, кээде логика ачылганда ага карама каршы келген ой ошол логиканы баягы туюкка алып барып такап койгон учурлар болот да. Ушул 2-3 суроону ушундай алдырып койгон учурлар болду. Анан албетте бир аз ошол командада акыркы учурларда катышуу жагынан өтө төмөндөп кетти. Мен ар бир команданы катышууга чакырат элем, себеби ар бир оюнга катышуу бул ар бир бир тажрыйба, даярдык деп айткым келет. Туура айтасыз. Эми урматтуу команда 6-1 эсебинде Калича Сасион командасы кышкы сериялардын биринчи турунда ушинтип тилекке каршы дейбизби, жеңилип учурап калды. Биз телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Команданын аракети деле жаман болгон жок. Команда аябай жакшы аракет кылды. Туура варианттарга буйта эле кадимкидей эле туура жоопторго барып атты, бирок жооп берилген учурларда эми чындыгында бир чечимге келүү кыйын. Ушундай жыйынтык болуп калды да. Ой, жыйынтыкталды. Эми Каличайым команда тарабынан бүгүнкү берилген 7 суроонун ичинен сиздер бир мыкты суроону тандаңыздар. Команда менен келишип. Кайсын дедиңер? Кайсы суроо мыкты болду? Негизинен баары суроолор жаман болгон жок. Сагын мырза, сиз магистр катары оюнга мыкты катыша алды деп бирөөнү айта аласызбы же мыкты бүгүн жокпу? Урматтуу алып баруучу, оюнга күбө болдук. Жакшы оюн жүргөн аракет кылды. Бирок ушул командада өткөнгү оюндарда аябай мындай жакшы умтулуу, жеңебиз деген мындай оптимисттик көз карашта бар эле да. Тилекке каршы азыркы учурда мындай талашып, тартышып, анан 50% сен жооп бер, мен жооп бер деп адам мындай алдыда жеткиликтүү, ийгиликтүү көп оюндарды алдырып жиберди да. Биз үчүн өкүнүчтүү. Биз ойлодук эле аябай күчтүү жыйынтык менен жеңсе керек да. Бирок кийинкиге бул дагы сабак. Бул жерде аракет кылды команда капитаны дагы. Бирок биздин жеке оюбузча мына Нурила айым, Нургүл айым мыкты билерман болгон аракет кылды. Ийгилик. Рахмат пикириңиз үчүн. Динара айым, сиз байкоочу катары кайсы суроо сизге жакты бүгүнкү оюнда? Суроолор бар эле, жакшы суроолор болду, бирок ошолордун арасынан мага ошол Черчилл жөнүндөгү суроо жакты. Себеби бул оюн башталганга чейин деле эмнегедир Черчилл жөнүндө сөз көп болуп атты эле да. Черчиллдин тамекиси тууралуу суроо, Ооба. Черчиллдин тамекиси тууралуу суроо, бул суроонун ээси Мусаев Кенжеба Баткен облусунун Зардалы айылынан суроо берген экен. Зардалы айылынын тургунуна мынакей Аура Люкс массаж академиясы биздин өнөктөшүбүздүн атынан 500 сом ушул Кенжебай мырзага белек катары берилет. Куттуктайбыз. Эми Каличайым, оюн тууралуу сиз кандай бир жыйынтык чыгарасыз бүгүнкү команданын оюн тууралуу? Мындай чогуу отуруп талкуу кылып бири-бирибиздин оюбузду угуп талкуулаганга бизде мүмкүнчүлүк болбоду да. Эми өзүңүз билесиз, бул биздин өзүбүздүн баягы иштеген ишибизге дагы байланыштуу. Биз чогулуп талкуулап бири-бирибиздин оюбузду угуп, анан ошол бир ойдон дагы бир ой чыгаруу мүмкүнчүлүгү бизде ошол жактан аксайбыз. Анан оюнга дагы биз катыша алган жокпуз. Бир мына көпчүлүк оюндарга эле катышпай атабыз. Мурда көбүрөөк катышат элек, анан катышсак ал жерде мындай талкуулаганды үйрөнөт элек, анан дагы көп нерсени үйрөнөт элек да. Биз ошол жактан өзүбүз аны мойнубузга алабыз күнөөбүздө. Эмебиз кемчилдигибизде. Анан бирок биз үчүн бул деле эме болду, мына күтүлбөгөн эле болду. Жеңебиз деген эле ой менен келгенбиз. Анан бул эме да, бул оюн да. Туура. Оюнда бирде жеңүү болот, бирде жеңил трагедия эмес. Ооба, трагедия эмес. Бул эме биз демек өзүбүз дагы кемчилигибизди оңдоп, мындан кийинки оюнга дагы бир мындай көбүрөөк даярданышка эме болот. Жакшы команда, негизи команда жакшы команда. Кайсы телекөрүүчүнүн суроосун сиздерге жакты? Биз эме Арынова деген эмени телекөрүүчүнүн Светлана маска тууралуу, сыр сандыктагы Сабира Арынованын жана маска тууралуу суроосун биз команданын атынан мыкты деп таптык. Сабира Арынова Балык шаарынын тургуну. Куттуктайбыз. Сабира Арыновага болсо Аура Люкстан белек сертификаты көрсөтүп коюңуз. 1000 сомдук ошо. Демек, ден соолугуңуз чыңдап кетсеңиз болот. Аура Люкска Ош шаарына келип жана ушундай эле сертификаттын дагы бири Каличайым сиздерге 50% арзандатуу менен ушул Аура Люкска келип ден соолук чыңдап кетсеңиздер болот. Массажга Нургүл айым сизге болсо акчалай сыйлык Актив дизайннын атынан сизге. Жана ошондой эле биз азыр салтка ылайык
Барболдун шириндиктерин студияга алып чыгабыз. Торт жана шириндиктер, токоштор сиздерге. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз Йома бургерден 6 адамдык акысыз тамактануу сертификаты. Биздин өнөктөштөрүбүз Барболго, Aura Lux'га жана Актив Дизайнга биз ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, урматтуу өнөктөштөр. Демек, ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү оюнду жыйынтыктайбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Аман болуңуздар.